Бүгүн 9-сентябрда УКМКнын Жалал-Абадтагы башкы башкармалыгынын спорт комплекси ачылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, облус башчысы жана кала мэри, атайын кызматтын өздүк курамы жана ардагерлери катышты. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Кожоевдун түздөн-түз кийлигишүүсү негизинде, түздөн-түз берген көрсөтмөлөр негизинде мына ушундай иш-чаралар аткарылып турат. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, бул жерде мына жергиликтүү бийлик орган башчылары болуп турат. Көптөгөн жылдардан бери кызмат кылган кызматкерлер барсыздар, билесиздер. Жалал-Абад облусунун мурдагы башкармалыктын зданиялары кандай болчу, азыркы маалда шарттар кандай болуп атат, алар менен азыркы маалдагы шарттар теңештирүү, салыштыруу таптакыр болбойт. Себеби мурдагы жер менен азыркы шарттарыбыз, азыркы жашоо шарттарыбыз мына уже бүгүн спорттук комплексибиз дагы мурда жок болгон. Эми ушул жерде ден соолукту чыңдаш керек. Бул нерсени жөн эле куруп койбостон биз сөзсүз түрдө ден соолукту карап, спорт менен машыгып, ар дайым ар түрдүү кырдаалга даяр турушубуз керек. Мына биздин бул жерде Жалал-Абад башкы башкармалыгында мына азыр Альфа түзүмүндөгү биздин аскерлерибиз дагы бар. Бул жигиттер дагы ушул жерден өздөрүнүн ден соолугун чыңдоого, бир эле ден соолук чыңдоо менен эмес, атайын операцияларды өткөзүүгө машыгуулар дагы ушул жерде жүргүзүлөт. Ошондуктан мен сиздерди дагы бир жолу ушул жаңы имаратыңар менен куттуктаймын. Мындан ары дагы ден соолукта болуп, иштерди жакшылап аткаргыла. Спорт комплексте ден соолукту чыңдоо жана машыгуу үчүн бүт керектүү шарттар камсыздалып, талапка ылайык бүткөрүлгөн. Мурда немеде мындай нерсе түшкө да кирген эмес да. Мурдун иштегенде мындай болбойт эле. Көрүнгөн мекеме ишкананын спорт залдарын баары жалдап, анан кийин алардын убактысын карап, биз бирде суббота базар күнү өзүнүн дем алыш күндөргө туура келсе барып, ден соолук чыңдап, физзарядка кылып, топ ойноп, неме алсак. Азыркы учурда эми эч кимге көз карандысы болуп, өзүм менен өзүм болуп калды. Мурун биз мындайда үч уктузга түшүүгө кирбейт эле. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкө жетекчилиги тарабынан кызматкерлердин ишмердүүлүгүн, эффективдүүлүгүн жакшыртууга мындан кийин дагы көңүл бурулаарын белгиледи. Акыл Айкырабаева, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.